Мен өзüm bir адатым бар, постоянно машинамен кетип баратып, ичимен дуа кылып кете берем. Я Алла. Мен ушундай Аллах менен сүйлөшүп кете берем да, мындай айткандачы. Ушуну ичимде болгон сырым барын айтып алам да. Аллахачы. Эч ким жок, мындай өзүм машинамда жалгыз эле кетип баратам да. Ошол мезде сүйлөшүп Аллах мененчи, я Алла, Алла деп сүйлөшүп алам. Анан эмне жүрөм тыч, сон болуп калам да. Анан Алладан дуа кылам, анан күтүп коюп жүрө берем. Эгерде болбой калса, мен элем точно билем, значит субхан кийинчерээк берет. Эгерде жашоомду бербей алса, значит бул бейишке калып калыптыр деп эсептейм да. Ушундай тилек элем машина макулбу? Анан эң негизгиси жаныңардагы түшүнгүлө. Понимание деп коет го. Мындай понять и простить деген сөз бар, билесиңерби? Любой убакытта ушуну bir адам сага кандай болсун, ким болсун, ата-энеңер болсун, тууганыңар болсун, досуңар болсун, шериңер болсун, дайыма түшүнүктүү болуңа. Анан кечиримдүү болуңа. Эгерде сен bir адамды мындай bir чын жүрөгүңөн кечирген болсоң, анда дуаң дайыма кабыл болот. Эч кимге мындай bir кек сактабагыла. Эч кимди жаман көрбөгүлө. Бөтөнчү ата-энеңерди. Анткени алар субхана болгон күчүн жумшап атат силерге жакшылык кылыш үчүн. Мейлі атаңар қандай болсын, апаңар субханы қандай болсын. Алар кейбір уақыттарда, кейбір мен білем, балдар сілерге оқшауын құрақта балдар ата-енесіне көбір таарынышат. Таарынсаңар, дуаңар қабыл болбай қалады. Тескерисинче аларды кечирип койгула. Макул, алар силер түшүнбөй аткандай болушу мүмкүн. Силер бир нерсе айтсаңар, силерге мындай бир жакшы кылбай аткан болушу мүмкүн. Бирок алар субханалла силерге дайыма жакшылык каалайт.